болду, прокуратуранын 25 гектар жерин сатылып кеткен боюнча. Ошол боюнча жооп бериңиз. Комиссиянын тартиби боюнча жеке менчикке берүү укугу берилген. Азыр бүгүндө бул боюнча полиция тергөө жүрүп жатат. Негизги процедуралар бардыгы мыйзам боюнча барлык талаптар сактоо менен берилген. Мындайда мен толуктап коеюн. Мүлөс жердин боюнча сатуу боюнча мүлөс ишканасынын милдети да. Мына булар жердин берүүнүн астында независимый оценщиктер бар, жерди оценкетип турган. Ошол бага оценкеткен комиссия чечип кабыл берилген да. Эми бул коомчулукта мынча миллион сомго зыянга учураган дейт, бирок мына урматтуу депутаттар массалык маалымат каражаттарында турат кең сай маселенин акыбалы кандай экенин. Ошол ишкерлер бүгүнкү күнгө чейин кандай расходдор менен ошол жерлерди тегиздеп иштерди алып барып атат да. Ана биздин арендага берип койсок болот эле. Бирок алар азыр менимче 50 миллионго 100 миллион тегерегинде баягы оборудованияларына банктардан эме алыш керек экен, кредит. Ошол негизинде анан бизден суралганда УБСке тапшырма берип, ошо мыйзам чегинде каралган. Өзү негизи мындай карагыла, арабарда ишкерлер турасында, бул ушул текстиль өнөр жай ишканасы менен жалпы Ош шаарында эмес, бүткүл Кыргыз мамлекети сыймыктанса боло турган чоң завод, фабрика түшүп атат да. Мына быйыл Кудай буюрса 16 блоктун 2 блогун ишке берип жаткан болсо 2000ге чейин адам жумушу. Толук бүткөндөн кийин 10.000ге чейин адам жумуш орду менен камсыз болот деп атат да. Мындайча айтканда алда бизге Ош шаарынын экономикасына бир топ пайда алып келет, бир жыл 2 жылдын ичинде. Анан любой өнүккөн мамлекеттерде ишкерлерге наоборот мамлекет тарабынан ошол жердин инфраструктурасына, жолуна, электр энергиясына баардыгына жардам берип туруп, анан ошо жерди мына ишкананы ач, плюс мынча жылга налогду кыскартат да. Эң негизгиси менин кызыкканым ошол жерде мына шаардын бизден 500 гектар жер берилген, анан 6000ге жакын биздин шаардык жарандар жер алган да. Азыр ошолор ишкана сыймыктанышты ошол жерге өздөрүнүн жанынан канализация тартып берип атышат да. Канализация тартып берип атат. Бул эгер биз канализацияны жергиликтүү бюджеттин акчасы менен тарта турган болсок, ал 100 миллиондон ашык акча кетмек да. Анан эми азыр укук коргоо органдары карап атат. Аны эгер мыйзам чегинде ким туура эмес иш кылган болсо сөзсүз жооп берет да. Мен катары ал жерде мисалы мен ошого киришип, Аллахтын астында да айтышым керек, Кудайдын астында да айтышым керек, пенденин астында да. Мисалы ошол жерде башка бир коррупционист темага аралашкан болсо, анда бардыгы жоопкерчилик тартылат. Ошон үчүн биз аны мен ошол мэр катары ушул эмес ойлойм, туура адамга барып берген. Кудай буюрса бул 1 жыл 2 жылдан кийин шаар жемишин көрө баштайбыз да. Мына 10.000ге жакын адамдар жумуш орду менен камсыз болот. Салык түшөт, подоход менен киреше салыктары түшөт, жер салыктары түшөт. Ал биз сыймыктана турган проект.